Assalamu alaikum, урматтуу кесиптештерим, урматтуу замандаштарым. Орузуңуздар марек болсун. Негизинен биз азыр бир эле мыйзамга бир гана өзгөртүү менен келип атабыз. Бул Кыргыз Республикасында жеке турак жай курулушу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жана тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору. Маселе мындай. Бул мыйзам долбоорунун демилгелөнүн себеби бир жана эки кабаттуу жеке турак жай имараттарын куруу долбоорун даярдоонун жол жобосу татаал. Чындыгында эле татаал. Бүгүнкү күндө жеке турак жай куруу үчүн жер тилкелери көп эмес, адатта бир 4 сотиктин тегерегинде болот. Ошон үчүн көп адамдар эки кабаттуу үй курат да. Бул байлыгынан, кыйындыгынан эмес, ошо жерди экономдош үчүн. Анан ортосу киресеси бар, көп балалуу үй бүлөлөр бар. Алар үчүн бүтүндөй үй бүлө үчүн бир кабаттуу турак жайдын курулушу тар болуп калат экен да. Бирок бир маселе бар, ошол уруксат алуу процессинде бир кабаттуу үйгө келгенде мына үй кургандар билет, бул жерде отургандар бар, үй кургандар. Өзүнүн жеке короо жайына болсо дагы барганда мына типтүү долбоор деп туруп, алдыңа бир нече вариантты коет. Чындыгында бир топ эле варианттарды коет экен. Бирок эки кабаттуу үйгө келгенде андай варианттар жок да. Мына биз кызыктырып алып көрдүк. Карасаңыздар, мындай мансард менен эскирген бир вариантты коет. Муну менен куруш да кымбат. Анан эки кабаттууга кирбейт дагы, жөн гана бир формалдуу. Андан кийин айтат, индивидуальный түзүп кел, индивидуальный проект түздүрүп кел деп. Типтүү бир кабаттуу үйлөргө долбоорго болгон 10 000 төлөсөң, биз азыр кызыгып көрдүк, 1 метр квадрат индивидуальныйда 3-4 доллардан кылып берет экен. Бул деген сөз бир 200 метр квадрат үйгө кура турган болсоң, ушундай долбоор кыла турган болсоң, бир 600, 700, 800ге чейин болуп кетип атат да. Андан тышкары дагы карасаңыздар, эки кабаттуу үй салгысы келген жара мамлекеттик архитектура агенттигинин органга жерди топографиялык сүрөткө түшүрүүгө буйрутма берип акчасын төлөйт. Андан кийин архитектуралык техникалык кортундусуна заказ кылып, анан төлөйт. Анан үй куруу долбоору үчүн өзүнчө дагы төлөйт. Ошон үчүн иш жүзүндө бир кабаттуу турак жайды куруунун долбоорун мамлекеттик архитектура башкармасынын жекече да типтүү долбоорлор боюнча заказ кылууга болот. Экиде болсо мына ушундай маселе. Ошону эми мыйзамга киргизип эле жөнөкөйлөштүрөлү деп атабыз. Бизди мына Жогорку Кеңештин адиси бир нече жолу кирди бул маселе боюнча. Өткөндө жана Градсоветти чакырып бер десем дагы чакырбай эле коелу деп бир нече жолу кирген. Мында дагы бир аз токтомго туура келбей калат деп бир нече жолу кирди. Бул мыйзамдын долбоору токтомго туура келбей калат деп мыйзам долбоорун жазбаш керек экен да. Ошон үчүн эми орозо күндөрү көңүлүн оорутпайын. Орозо күндөрү мындай аты жөнүндө эле айтпайын, бирок ушул бир аз мени ойлондурду. Бул жөнөкөй элдин үй курам деген, карапайым адамдардын укугун, кызыкчылыгын коргогон долбоор. Ошо урматтуу биздин кесиптештерибиз ушул мыйзамдын долбоорун колдоп берсеңиздер. Негизинен аткаруу бийлигинен деле колдогон долбоор келди, бир аз формулировканы өзгөртсөк деди. Анан эки иштен бир иш деп коет, өкмөт деген сөз калып кетиптир. Анан ошондо дагы Кабминде өзгөртүп койсок, мындай толук өзгөртүү киргизген болобуз. Ошо урматтуу депутаттар, комитет мүчөлөрү ушул долбоорду колдоп коюңуздар суранам. Суроо бар, урматтуу кесиптештер. Анда биринчи сөздө Исхак Абсаматович сизде. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, жана чакырылгандар. Архитектуранын өкүлү барбы? Келдиби? Иманакын уулу Талантбек, Госстрой мам курулуштун орун басары. Сизге мындай суроо. Типтүү долбоор деген барбы? Түшүнүк. Глоссарийде ошол мыйзамда. Башкы типтүү проект деген эмне? Иту? Типтүү. Бул жерде типовой проект. Типовой проект. Типовой проект бар. Ал эмне деген сөз? Типовой проект деген эми бул окшош долбоорлор дегенди түшүндүрөт. Окшош деп айтат. Типовой деген башкача. Силерде мына мыйзамда, негизи өзүңөрдүн мыйзамыңарда, башка мыйзамдарда типтүү деген, типовой деген кандай түшүндүрмө берет, а? Одна типтүү 10-10, 8-8ге же бекитилип, ким бекитет аны? мисалы Ким иштеп чыгат? Канча сомго сатасың анын жарандарга? Долбоорду. Типтүү долбоорлорду биз мам курулуш ушул мектептерди салып атабыз, садиктерди салып атабыз. Анан ошонун аркагында биз типтүү долбоорлорду жана проектный сметный документацияларына ар бирине бирден проект жасап чыкпаш үчүн типтүү долбоорду алып туруп, ошол долбоорду приказ менен бекитебиз. Ошону типовой проект деп айтабыз. Кечирип коюңуз. Сиз бир аз түшүнбөпсүз, мен түшүндүрө алдым сизге. Типтүү бала бакчаларды, мектептерди мен түшүнүп атам ал. А муну азыркы карап аткан мыйзамда типтүү жеке үйлөргө типтүү проект долбоор деп атат да. Бирдей долбоор.
Анан демилгечилер айтып атат, бүгүн силердин практикаңарда бир кабаттуу долбоорлорду берет экен жарандарга. Ал эми экинчи кабаттуу 2 кабат курам десе, сен кошумча барып акча төлө, частный барып кошуп берет деп айтып атат. Эмнеге андай болуп атат? Типтүү 2 этаждуу долбоорлор жок силерде азыр. Андай болуп атканын мен сизден угуп атам, экинчи кабаттыга кайра дагы акча барып төлө дегенди. Анан негизи эле сөздүн башынан баарыбызга түшүнүктүү болуш үчүн айтып койсом, закон о индивидуальное строительство боюнча. Жеке турак жай үйлөр боюнча эми өзүңүздөр билесиздер, азыркы маалда закон абдан жеңилдетилген. Ар бир курулган курулушчу үй ээси өзү жеке башы менен жооп берет. Андан тышкары 300 буга чейин 300 квадратка чейин курулган үйлөр мамлекеттик кортундудан өтчү. Аны дагы алып салдык. 3 этаждан өйдө курула турган болсо, экспертиза кабыл алынат деп атабыз. Мындайча айтканда 1000 квадратка чейин 1 этаждуу үй курсаң дагы экспертизадан өтпөйсүң. Площадь ограничения каралган эмес. Экинчиден, индивидуальный проект дегенде Бишкек шаарындагы жыл массивтердеги жайгашкан үйлөрдүн баардыгы типовой проект менен эксплуатациядан кабыл алынат. Ал жерде 1 этаждуу, 2 этаждуу, ар кандай узун туурасы 10-го 20, 20-га 25 типовой проект госстрой приказды алгандагы 15 000 сомдон бекитип берген дагы ошол жыл массивтерге гана предусматривать этилет. Ал эми шаардын ичиндеги өзүңөр билесиңер кан сарайлар курула турган болсо, бул индивидуальный проект болуп эсептелинет. Индивидуальный проектиде ал площади да чоң болот, ваннасы болот, туалет болот, ага индивидуальный проект жазаш керек да ошонун негизинде эксплуатация өтүш керек. А типовой проектине өзүңүздөр билесиңер, 2005 жылы революция болгондон кийин көп жерлерде 47 жыл массивде захват болгондагы однотипный саманный үйлөр курулган болчу. Ошого жеңилдетилген негизде карап чыкканбыз. Андан тышкары да кымбат болуп атат деп региондордо көп маселелер туулуп атат. Бирок биз азыркы маалда ошол региональный управлениялардын өзүлөрүнүн базасына цифровизационный материалдарды алып берип, топосъемка азыркы маалда 5 000 сом боло турган болсо, ошо топосъемканын баасын 2 000 сомго түшүрүп, проектини арзан кылалы деп атабыз. Маселе ушунда. Бул жерде эч кандай баягы жарала турчу маселе болушу мүмкүн эмес. Кечирип койсуң, рахмат. Конечно, мен көбүн түшүнбөдүм сиз айткансыз. Мен жөнөкөй суроо бердим. Мына долбоорго сунуш берип атат менин кесиптештерим. Ошол жерде 1 кабаттуу этаждуу, 1 этаждуу үйгө типтүү проекттер бар экен силерде. Баягы жарандар кайрылганда бересиңер. Ал эми 2 кабаттуу курам дегенде кошумча бир иш аракет жасаш керек. Ошондуктан биз законго киргизебиз деген Нуржигит мырза сунуштап атат. Туурабы? Сиз болсо маселе жок деп атасыз. Бул жерде, пожалуйста, любой жаран. Мен хан сарайды сураган жокмун. Бул жерде кеп хан сарайды жетишки саат эмес. Жеке кичинекей жарандардын, кичинекей мүмкүнчүлүгү аз жарандардын проблемасы болот. Сиз айтып атасыз, эч кандай маселе жаралган эмес. Демек, бул закондун кереги жок болуп атабы? Окуп чыккансызбы мына долбоорду? Окуп чыктык, мен кереги жок деп айтып атам. Керек эмес деп атасызбы? Ооба. Эгерде өкмөт керек эмес деп турса, бул өкмөттүн өкүлү да кандай болот бизде анда? Биз күчкө салып кабыл алабызбы? Өкмөттүн кортундусу келди, керек эмес деп жазылган эмес ал жерде. Формулировканы өзгөртсөңүздөр, анан өкмөттү кабинге алмаштырып койсоңуздар деген маселе айтылды. Ошон үчүн бир кортунду окуп коюп келсе жакшы болмок. Жок, анда мына курулуш агенттигинин өкүлү биз колдобойбуз деп атпайбы? Кандай болот? Өкмөт макул болуп атат, курулуш агенттигинин жетекчилери каршы болуп атат. Ушундай болмок беле? Өкмөттүн өкүлү барбы бул жерде отурган? Түшүндүрүп бергилечи, кандай ушу 2 тармак бир эле өкмөттүн ичинде 2 пикир болуп атат. Болгондо деле бири-бирине дал келбейт. Мен тарыхта мына канчанчы жолу депутат биринчи жолу угуп атам ушундайды. Ушул жерде бирөө каршы, бирөө макул деп. Бир эле өкмөт. Буга жеткирбеш керек болчу дейм да. Ушул чыр болсо, сыртта сүйлөшүп, бирдикке келип, анан бир пикир менен өкмөт бир пикир менен келиш керек да. Туурабы? Түшүндүрүп бериңизчи мага. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, жана жыйындын катышуучулары. Бул жерде Нуржигит Кадырбекович айтып кеткендей, бул мыйзам долбооруна биз кат түрүндө өзүбүздүн кортундубузду бергенбиз. Бакыт Эргешевич Төрөбаевдин колу менен сунушталып жаткан мыйзам долбоорун биз сын пикирлерди эске алуу менен максатка ылайыктуу деп эсептейбиз деп өзүбүздүн кортундубузду бергенбиз. Сын пикир эмне? Бул жерде принципиально каршы болуп койбу агенттиги? Сын пикир эмес. Кабыл алыштын кажети жок деп атат. Же мен туура эмес түшүндүмбү?
Сурооңуз аяктадыбы? Бул жерде мындай мыйзам кабыл алыштын жолу боюнча эгерде өкмөт каршы болсо башынан ал корутундуда макул деп жазбайт. Эгерде макул десе анда өкмөттүн мүчөлөрү, кызматкерлери баары бир башыдай бир пикирде болуш керек да. Анда бул жигитти жоопко тарткыла кандай өкмөткө каршы чыгып атат деп. Исхак Абсаматович, эми бул как өзү специалист катары өзүнүн баягы далилдерин келтирип атат деп ойлоймун. Себеби дегенде биз мыйзамды биз колдоп, эгер колдоп атып отурган болсок бул ишке бараттыр да. Урматтуу төраға, мен колдогонго макулмун. Бирок келечекте ойлошубуз керек да, мыйзам өтүш керек да. Максатына жетиш керек. Анан башынан эле кабыл электе өзгөчө дайындалган орган каршы болсо кандай болот анан? Болгондо деле мен жеке пикирим боюнча каршы боло турган негиз жок. Бул тактоо эритинде кошумча талап болуп атат. Болгону ушул. Принципиалдуу эчтеке өзгөрбөйт. Бирок жарандарыбызга мүмкүнчүлүк берет. Типтүү проект деген. Ошондуктан мен сунушум өкмөткө бир баягы сессияга чыгарабыз, конечно, биринчи окууда кабыл алып чыгарабыз. Бирок ошо сессияга барганга чейин өкмөткө жазып коелу тапшырманы. Бирдикке келсин депчи. Сунушум ошол. Рахмат, Исхак Абсаматович. Кийинки сөздү Сыдык Бактыбек Үсенович сизде. Рахмат, Бактыбек Канабекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйынга чакырылгандар. Исхак Абсаматович жакшы айтып кетти, мен да оюму. Чындыгында мамлекетте көзөмөлдүүчү орган буга каршы чыгып атса, бул мыйзамдын өтүшү өзү кыйын да. Эртең кайтып вето менен келет, тияк-пияк болот да. Ошондуктан муну мен азыр баягы жеңилдетип бердик деп атпайсыңарбы элге? Коопсуздугун бүт бардыгы элге жүктөгөнбүз деп атасыңар. Ушул негизинен туурабы? Туура, Бактыбек Үсенович, бул биякта каршы чыгып атат дегенди туура эмес түшүнүп калдык окшойт. Бул мыйзамдын өзү ошол жана карапайым элге эки этаж, үч этаж үй кургандарга одноэтажный да канча сом болсо, эки этаж болсо деле ошончо сом болсун, жеңилдетилсин деген эле сөз болуп атат бул жерде. Эч кандай бул законду усиливать этели же болбосо коопсуздугу жагынан дебесе, анда сиздер наоборот баягы коопсуздугу жагы курулушту сапаты жакшы болсун десе, госстрой жок, жаман эле болсун деген ойдо болгон жокпуз. Бул жерде жеке гана арзан болсун, карапайым элге деген эле түшүнүк болуп атат. Өзүңүздөр билип атасыздар. Күндөн күнгө, жылдан жылга жириктирип атат, арзан кылабыз деп атып, эки этаж, мисалы бир этаждан эки этажды да типовой проект кылалы деп атпайбызбы? Эки этаж болгондон кийин, значит, эки этаж үй салып аткандан кийин 20 миң сом, 30 миң сомго индивидуальный проект жасап, үйүн узаконивать эте албайбы? Эте алат. Бул ошол жерде болот. Аңга келесиз, мен суроомо жооп берип коюңузчу. Но элдин өзүнө типовой проект кылып туруп, элдин өзүнө коопсуздук жүктөп койгонубуз туурабы? Кандай дейсиз? Сиз айтып атпайсызбы, бүт жоопкерчиликти азыр баягы жаран өзү алып атат депчи, туурабы? Жеңилдетип бердик депчи. Ошо туурабы негизинен? Туура. Неси туура? Эми ошол типовой проекттин атайын кабыл алып бергенбиз да. Жок, кантип туура болсун? Ал типовой проекти болупту, эртең үй кулап калса, ал өлүп калса эмне болот ай? Анан Нуржигит Кадырбекович, бир нерсе таң калып атам да менчи. Биз баягы карапайым эл жөнүндө ойлоп атабыз да, туурабы? Эки этаж кура турган, үч этаж кура турган карапайым элге киреби, кирбейби? Бул баягы азыр жер участоктары кичинекей болгондугуна байланыштуу, үй бөлмөчөлөр көп болгондо жайылтып бир кабат кургандан көрө ошол тыпый-тып болсо эки кабат кургандар бар экен да. Ошондойлорго да бул маселе. Кичинекей соткасына. Өзү канча квадратка чейин, урматтуу Талант мырза, канча квадратка чейин бизде ушу каралган карапайым элге ушу процедура менен өтөт? Канча квадратка чейин? Ограничение квадрат нету, карапайым же тигиндей мындай деп эми бөлбөйбүз, бөлгөнбүз. Жок, вообще айтып атам. Бирок канча квадратка чейин? Ушу жеңилдетилген шарттар канча квадрат? Өзүнүн жерин квадратурасына байланыштуу ограничение квадратов жок. Бирок 3 этаж, более 3 этажа, более 2 этажа боло турган болсо, уже анда экспертиза өтөт. Анда болуптур, 20 сотка жерим болсо мен 1000 квадрат үй курсам, одноэтажный.
экспертизадан экспертиза өтпөйсүз. өтпөйм. Экспертизадан өтпөйсүз. Эчтеке өтпөйм. Өтпөйсүз. Бирок проект кабыл алып, Ы. согласовать этесиз, бирок экспертизадан өтпөйсүз. Эми бирок 1000 квадрат бир этаж үйдү эч ким курбайт болуш керек. Логикага Болуп тура салганда. андайлар куруп аткандарчы. Эми ошондой да биякта слово индивидуальный дегенде кандай кааласам ошондой курам дегенде жеке турак жайдын үйдүн маселеси ушундай да, ошон үчүн дагы мыйзамга жоопкерчиликти ким куруп атса, ошол киши мойну менен жооп берет деп жазылган. Ал туура эле нерсе да. Кээ бирөө айтат, килейген зал курам дагы, мага кухнянын кереги ортосуна ванна коюп алам деп десе, мен мисалы каршы чыкпайбыз. Хорошо, это тебе устраивает, значит так и живы. Мен ойлойм бул туура эмес депчи. Неге дегенде Нуржигит Кадырбекович, чындыгында мен колдойм, мунун баардыгы элге чындыгында жеңилдетип бериш керек баардыгынчы. Бирок курулуш бул оюнчук эмес да. Ошондуктан баягы жер тилкесине карата, квадратурасына карата ушуну киргизбейлиби бир? Ушундай кылайлы депчи экинчи окууга, кандай дейсиз? Баксынович, сиз мындай өндүрүш тармагын, курулуш тармагын абдан жакшы билесиз. Сиз менен бир маселеде мындай, бул маселеде чындыгында илим билим жагынан таймаш кыйын. Бирок бул жерде азыр бир аз тиешелүү структуранын өкүлү туура эмес багатта кетип калды да. Бул жакта экспертизаны пошлинадан бошотуп берет деген маселе таптакыр жок. Булар айтып атпайбы, биз жеңилдик берип койдук, акча төлөп эле экспертизасына. Экспертизасында эмес кеп ошол үйдүн проектисин алдын ала түзүп бекитиш керек. Ошо түзүп бекиткенде бир этаж үйгө даяр. Булардын өздөрүнүн проекттери толтура. Эки этажга келгенде бир экөөнү көрсөтсө, болбосо дароо эле индивидуальныйга барыла дейт. Ошол жерде бир кызыкчылыктар бардай көрүнүп да мага. Жеке компаниялар байланыштары бар, эми айтпайын дедим эле. Ошол жака жөнөтөт, анан ошону алып келгенден кийин бекитип берет. Анан ушул азыркы тартиптин бардыгы керек болсо коррупцияга, мыйзам бузууга алып барып атат. Азыр суроо берейинби? Сиздерге макулдашпай туруп, өздөрү проект түзүп алып, үйдү салып коюп, постфактум келип документ турлагандар барбы? Айтыңыздарчы. Мындай азыр орозонун көрөкө колду алып туруп жооп бериңиздерчи. Туура, орозобуз кабыл. Бар көрдүңүздөрбү? Орозобуз кабыл болсун. Индивидуальный үйлөрдүн баары өзлөрү бир дагы кагазды алдын ала долбоорду албай куруп алып, анан качан үйдү сатар да, качан үйдү залогко коёр да, ошондо узаконивать этишет. Көрдүңүзбү? Жок, андайды билебиз баардыгыбыз. Андай баягы бир кабаттуу үйлөр эмес, этажный үйлөр дагы ошондой болуп атпайбы азыр? Разрешительный документтер жок, эчтекеси жок. Канча деген курулуштарды өздөрү азыр сносить этип атышпайбы, туурабы? Кептин баары ушундай болуп атпайбы? Мыйзамды эч ким сактабайт да. Мыйзамды эч ким сактабайт. Ошон үчүн жаңы бак маселечи. азыр жаңы мыйзамга кирип атабыз. Мен сүйлөптөйүн, анан сүйлөйсүз, макулбу? Мен мына маселе өзүнчө бир тупик да. Бирок мен жеңилдетүү максатта болуп атса бул мыйзам, мен колдоп берем. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат Бакытжанович. Суроо жооп бүттү. Анда урматтуу кесиптештер, корутундун долбоорун айтылган кошумчалар менен добушка коем, добуш бериңиздер. Макул, каршы жок, калыс да жок. Урматтуу кесиптештер, сиздерге чоң рахмат.